ошол атам алегинде сизге кандай айтсам болот. Үйдө балыгы мен ишенем постоянно неме ичкилиги турат үйдө. Ал эле постоянно ичип эле жатпайм. Просто турат да эгерде керек болуп калса. Ошо атам ичип жаткан экен. Мен түшүп чыгып анан телефонду сурадым. Чыгып эмне кылып карасам ичкен закуска кылып берди. Ичкенден кийин арагына иче турган нерсем болсо алып түштүм. Ошондон кийин өзүнө өзү сөз баштап эле жок коюң неме десем, болбой мен чип кетип атсам уже токтоп неме кылды. Жакпай калды окшойт сөзүм, уруп кетти. Тоссом ошо кетти эле. Неме кылып ошо столдо бычак турат, бычакты көтөргөн эле колуман алиги кармап алып салайын десем, ошо корктум да, кармап алып салайын десем, ошондо өзүнө тийип кетти да. Тез эле мен алиги канды токтотуп аткан маалда неме ошо участковый келди, участковый чакырды. Жок, аны ким айтты? Мен атаң айтып атат ошондо. Атам постоянно ичет. Аркасынан тарткан жокмун. Атаң ушинтип айтып атат сага? Жок, мен атам менен кечээ сүйлөштүм го. Мен балам башымда ушуям бар экен. Шуна деп атам. Кечиребиң, кечирбейсиң? Кечирем деди, мен кечирдим, сен балам, мен баламсың барбыр деди. Кечирим сурадым, кечирип коюң, атайлап кылган жокмун го деп. Кечирип коюң, алиги атайлап болгон жок го, неме өзү кокустан болуп атат. Сиз дагы маселеңиз, мен дагы маселем дедим да. Тергөө кызматы тарабынан бул факты боюнча адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен 97-28 аркылуу кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө баягы жабырлануучунун көрсөтмөсүнө караганда баласы акыркы убактарда запойго кирип көп иче баштаган. Анын ичкендигине атасы каршылык көрсөтүп, орозо күнү ичпей жүрсөң болбойт балам деп койгон үчүн ага каршылык көрсөтүп туруп, ушинтип мени союуга аракет жасады, өлтүрүүгө аракет жасады деп көрсөтмө берген. Азыр эми тараптардын тең көрсөтмөлөрү да териштирилип, натыйжада баягы тиешелүү тергөө иштери аяктаган үчүн соттук кароого жөнөтүлөт. Мен балам мен кана кылдым дейм. Мен плюс автобусунан кемеге онука десем, мен анан мал келди. Мен дахыл болушун халым. Дегенде мен каттар уруп койдум да. Мен сөкүп барды, уруп бардым. Эмнеге уруп катты уруп койдум. Эмнеге. Кана кылдым. Bir neresi bu? Şunu bakalım. Bakalım sonra. Yaxşı. İkinci yıl günü çetilerde gelген skoraya помощь ошондо акыбалы орточо келгенде сразу биз көрүп в экстренном порядке госпитализация кылып медицинскую помощь оказывали этип операция столунда жасап ошо колуна тиккенбиз. Жакшы раны глубокий нерсе, жизненно важные артерия, сосудтары поврежденный эмес, мындай орточо бардыгын послойно берип, азыр уже больныйдын акыбалы жакшы, тамак жеп, басы нормально, өзүнө келип калды. Канча сантиметр? 10 сантиметр. Носа кеткен. Мойнун. Азыр уже ишканын белгилер алып, шок алган. Качан менен чыгарасыздар? Антибиотики терапия алып, физиолечение, каждый день
эки перевязка жүргүзүп жатты.